Assalamu alaikum, men Sergey Жашоо каналымдын көрүүчүлөрү, мен катталуучуларым. Кайрадан мен сиздер менен Талайбек. Мен бүгүн сиздер менен бир өтө бардык ооруга пайда берген бир көнүгүүдү көрсөткүм келет. Ал көнүгүү жасалган учурда биз ылдый болуп, эки колубуз менен тизени кармап, элден өйдө жак көкүрөк жагыбызды, баш жагыбызды ылдый каратып бара беребиз. Башты түз кылып, алдына каратып тартабыз. Барган сайын акырындык менен ылдый болуп барып, колду могу жерге коюңуздар, андан кийин барып, жерге чейин колду ылдый түшүрүп бара бересиздер. Дем алып, дем чыгаруу өтө мындай эркин дем алып, дем чыгаруу болот. Ичиңиздерде демди кармап албаңыздар. Өтө өзүңүздөрдү бош коюп жасаңыздар. Бул көнүгүүдү жасаганда биздин турушубуз, эки бутубуз түз алдына карап турсун. Бутубуздун аралыгы биздин желкебиз барабар болот. Себеби биздин мону кашка желек менен жамбаштын кошулган жери таза бедренный сустав деп коебуз. Ошол суставга дагы кыймыл болгону аябай пайдалуу болот. Буттун башы түз алдына карап турат, эки жакты мындай карап калган болбосун, түз алдына карап турган болот. Бул көнүгүүдү жасоо менен биз ошол омурткабызды кысып турган, жана медицина тили менен айтканда протрузия деген абалдан чыгарабыз. Ошол себеби жана омурткабызды каптап турган булчуңдар чоюлуп бошошот дагы, биздин кысылып турган омурткаларыбыз бошошо баштайт экен. Биринчиден, экинчиден, биологиялык курак жаш деген түшүнүк бар. Биологиялык курак жаш дегенде биз өзүбүзгө кантип тест жүргүзөбүз, кантип өзүбүздүн биологиялык курак жашыбызды билебиз. Анын үчүн мындай ылдый болосуздар да, колду алдына карап ылдый койгонуңуздарда, ошо колдун учу менен жерге чейин аралык 20-25 сантиметр калган абал болсо, ошондо сиздер өзүңүзгө 45 жаш деген биологиялык курак жашты койсоңуздар болот. Эми канчалык ошол жерге жакындаган сайын, колдун учу 25 сантиметрден 20 сантиметрге жакын болду, 45 эмес, 40 жаш курак жаш берилет. Анан дагы 15 сантиметр жакын болду, 35 жаш. Ошентип, канчалык жерге жакындаган сайын сиздердин курак жашыңыздар дагы жашара берет. Акырындык менен барып, алаканыңыздар жерге тийип калган учурда, бул 18-20 жаш деген курак берилет экен. Эми 25 сантиметрден өйдө 25, 30, 40 сантиметр колуңуздар жерге тийген аралык, тийбеген ошол аралык 25, 30, 40 сантиметр болуп калса, жанагы 45 жашка да кошулуп кете берет. 45 жаш, 50 жаш, 55 жаш, 60 жаш деген. Эми сиздерге эскертип кетүүчү нерсе, бул көнүгүүдү жасаганда эч убакта моундай булкубаңыздар. Акырындык менен чоюлуп түшүп бара бересиздер. Акырындык менен чоюлуп түшүп бара бересиздер. Биринчи күн эле сиздер могу жака алаканы тийгизем деп деле аракет кылбаңыздар. Бул акырындык менен жасоо менен ошол абалга жетсеңиздер болот. Эми ошону көнүгүүдү жасоо менен күнүгө сиздер өзүңүзгө курак жаш, биологиялык курак жашыңыздарды кое бересиздер. Биз канчалык денебиз ийкемдүү болсо, биздин кыймыл аракетибиз дагы, биздин өзүбүздүн мындай жумушка болгон табитибиз жакшырат экен. Мындай маанайыбыз, настроение деп коебуз, настроениябыз жакшырат, тамак сиңирүү процесстер жакшы жүрө баштайт. Мунун аябай көп пайдасы бар. Башка кан айлануу жакшы жүрө баштайт. Эсте тумообуз жакшыра баштайт. Ушундай пайдалуу жактары бар. Ошондуктан ушу көнүгүүдү күнүгө эртең менен уйкунан турганда, кечинде жатып атканда жасап койсоңуздар, бул сиздер үчүн өтө пайдалуу нерсе. Ушуну менен мен сиздерге бүгүнкү чыгарылышымды аягына жетемин. Бардыгыбыз Аллахка аманатпыз. Кайрадан каналымда жолугушканга чейин ассаламу алейкум.